Саламатсыңарбы? Биз бул сабакта Power BI'ди десктопту компьютерибизге жүктөгөндү үйрөнөбүз. Жана дагы өзүбүзгө жеке кабинет же болбосо аккаунт ачканды үйрөнөбүз. Эң алгач эле Power BI десктопту жүктөш үчүн Power BI десктоп скачать бесплатно деп жазсак болот. Биринчисине кирсек болот. Бул жерден тилдерди тандасак болот экен. Кимге кандай ыңгайлуу болсо Russian деп орусчасын көчүрүп алсак болот. Тилекке каршы кыргыз тилинде жок. Анан скачать дегенди басабыз. Басканда бул жактан эки вариант чыгарат. 64 жана Power BI desktop setup. Мындайча айтканда бул 64 деген кичине күчтүүрөөк ноутбуктарга, компторго. Экинчиси болсо бул 32 бит деп ошону көтөргөндөргө. Негизинен компьютериңер күчтүүрөөк болсо биринчини тандайбыз. Бирок азыр уже баардыгы эле 64-тү көтөрүп калды го. Уже комптордун баары эле күчтүүлөндү, жаңыланды. Next дегенди бассак, бизге ушинтип көчүп баштайт. Көчкөндөн кийин бир аз убакыт алат. Көчкөндөн кийин кадимкидей эле бул жактан эң алгач орното алабыз. Эң алгач тилди сурайт экен. Казак тили бар экен. Орусча кылып алсак туура болот го. Мынакей Russian деп турат, русский. Далее дегенди басабыз. Анан установка кылабыз. Бул жерден эң алгач сөзсүз түрдө я принимаю условия дегенди басып коебуз. Кайсыл жака жүктөбүш керегин көрсөтүп атат. С дискке деп. Далее дегенди эле баса беребиз. Анан установить дегенди басып коебуз. Анан компьютерибизге ошентип орнотулат. Ушинтип установка кылганда бир аз күткөнгө туура келет. Андан кийин готово деп чыгат. Мынакей ушундай Power BI desktop деп бизге пайда болот. Андан соң ушундай болуп ачылып калат. Power BI биз бул жактан эми аккаунт ачышыбыз керек болот. Негизинен аккаунт ачпай деле Power BI десктопту колдоно берсек болот. Каалагандай анализди түзүп, өзүбүз каалагандай нерселердин баардыгын тең жасай берсек болот толук түрдө. Бирок биз аны Power BI сервиске жүктөй албай калабыз да. Мындайча айтканда биз анализди жасайбыз, бирок башкалар менен бөлүшө албайбыз. Сервисте колдоно албай калабыз. Ошон үчүн аккаунт ачканга туура келет. Аккаунтту ачыш үчүн биз кайрадан Google'га келебиз. Анан бул жактан биз Power BI sign up деп жазсак болот. Регистрация деген сөз. Sign up Power BI десек ушундай чыгат экен. Андан кийин мынакей Power BI үстүндөгү рекламалар. Аны ушул жерден мынакей
Getting started with Power BI for free дегенди бассак, андан кийин try for free дегенди бассак болот экен. Эми ушул жерден эң маанилүү нерсе бул биз электронный почта жазышыбыз керек. Электронный почтаны жазыш үчүн биз өзүбүз колдонуп жүргөн личный аккаунтту же болбосо электронный почтаны жазсак болбойт. Мындайча айтканда корпоративный же болбосо жумушка колдонулчу атайын Gmail керек болот. Буга негизинен меники бар. Мындайча айтканда корпоративный дегенде мисалы Илгиз .Жумаев, мисалы Алато Edukeji деген мисалы аккаунтум бар да. Мен ушуну жазып койсом болот. Себеби аккаунтум бар. Бирок сиздерде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Ошон үчүн биз мындай кылсак болот. Temp mail деп жазсаңар, temp деген temporary дегенди кыскартып койгон экен. Убактылуу Gmail ачсаңар болот. Ушул жерден временная почта at temp mail дегенди ачып алсак болот. Биринчи регистрация кылыш үчүн. Анан бул жакта мынакей азыр эле жаңы ачып карадым эле. Обновить дегенди бассак, азыр бизге временный убактылуу email адрес ачып берет. Мынакей ушуну копировать этип туруп эле, анан ушул жерге койсок болот. Бирок мен өзүмдүн эле почтамды жаза берейин. Мынакей корпоративный эле почтамды жаздым. Отправить дегенди басабыз. Эми биздики башталды. Ичинен азыр толтурабыз. Сонун болду. Бул жерде мага да уруксат бербей койду азыркы Gmail'ге. Эмне экени түшүнүксүз. Демек, мен дагы сиздерге окшоп азыркы убактылуу Gmail'ды колдонуп көрсөтүп берейин анда. Демек, биз ушул жердегини копировать этип алганбыз. Мен алдым азыр email адрести. Бияка койдум. Отправить дегенде бастым. Кийинки этапка өтөбүз. Ушул жерден кайсыл ушул электрондук почта кайсыл типке кирет деп сурайт да. Мага организация берген дегенди белгилейбиз. Бул менин личный электронный почтам дегенди белгилесеңер, анда кат ачык болот дагы. Кайра эле организация берген башка почтаңды жаз деп сурап тура берет. Ошон үчүн ушуну тандайбыз дагы. Далее кийинки этапта болсо мынакей атыбызды, фамилия, ушуну рабочий телефон ушуларды жазабыз. Бул жака атымды, фамилиямды, анан мамлекетибизди жаздык, Кыргызстан деп. Каалагандай жаза берсеңер болот. Россиядан башкасын жазган туурараак болот го. Анан рабочий телефонду плюс дегенден башкасын, мисалы +996 деп башына жазылат да, ошонусун жазбай эле калган бөлүгүн жазабыз. Мисалы 702 19 45 20 деп жазсак деле болот дегендейчи. Же болбосо бул мегаком номери. Анан пароль.
ушул жерден паролун түзгөндө сөзсүз түрдө англис тилинде жазышыбыз керек. Англис тамгалары менен. Анан сөзсүз цифра болуш керек, анан чоң тамга дагы сөзсүз болуш керек. Ушундай кылып паролду жазып алдым өзүм каалаган паролумду. Паролду унутпаш керек да, сөзсүз түрдө жазган паролуңарды. Анан аны дагы кайталап кайра бир жаздым. Эми код проверки дейт. Бул Gmail сеникиби же сеники эмеспи деген жерде ушу текшериш керек болот да. Ошондо эң алгач отправить код повторно дегенди жол бассак болот. Дагы бир жолу жибер деп койсок болот. Негизи мындай эле жиберсе керек. Анан жанагы эле темп mail деген жерге киребиз. Себеби ушул жерден имейл ачтык да, убактылуучу. Ушул жерге кирип карасак, мынакей бизге код келген экен 410023 деп. 2 жолу келиптир. Биз кайра жибер деп басып койдук го, ошон үчүн экинчи жолу жиберди. 410023. Ошону бул жака жазабыз. Ошо менен кодду жазгандан кийин далее дегенди бассак болот. Анан пароль менен кодду бул жерден сохранить этип деле койсок болот Google'га. Эми өзүбүздүн учетный записке киребиз. Мындайча айтканда, личный кабинетке киребиз, жеке кабинетке. Ошентип биздин аккаунтубуз ачылды, даяр болду. Эми болсо Power BI десктопко келебиз. Мынакей бул жакта без имени Power BI десктоп мында эч ким кирбей эле турат деген сөз да булчу. Войти деген кнопка турат, ошону басабыз. Бассак ушинтип аккаунтту сурайт. Мен азыр эле кирдим эле аккаунтка. Аккаунтуңарды жазасыңар. Анан паролуңарды жазып туруп анан кирип кетесиңер. Анан негизинен Microsoft'ун өзүнүн бир телефонго көчүрө турчу программасы бар экен. Ошону көчүрүп койсоңор 14 күндөн кийин кайра аккаунтуңардан ыргытып салбайт экен да. Аны көчүрүп анан QR код өткөрүп койсуңар. Мен андай кылган жокмун. Анан ушинтип кирдим. Мынакей. Силер качан Power BI'га киргенде ушул жерге мисалы жана аты фамилияңарды жазбадыңар беле? Ошол Илгиз Жумаев деп мынтип чыгып калат. Мынакей. Демек көчүргөндү буюрса аккаунт ачканды үйрөндүк. Анан биз Power BI сервиске кирип деле аккаунтубуз менен өзүбүздүн личный кабинетибизди дагы көрсөк болот. Эң маанилүүсү жанагы временный имейл адрес ачтык го. Ушуну сохранить этип койгула бир жерге жоготпостон. Себеби бул жер рандомдуу ачылган үчүн баягы жаттай албай каласыңар да, ошон үчүн сөзсүз бир жерге жазып койсоңор, сохранить этип койсоңор туура болот. Ошону менен бирге эле Power BI сервисти мындайча айтканда Google'дан өзүбүздүн аккаунтубузга кирип бир карап койсок болот. Ушул жерден ушунду далее дегендерди басып көчүрүп койсоңор болот, бирок мен көчүргөн жокмун. Мынакей личный аккаунтка жанагында sign in деп же болбосо вход деп туруп эле кирип кетебиз. Power BI деген сайттан эле. Анан бул жерден
мынакей моя рабочая область деп турат. Ушул жерде эмнелерди жасаганыңар көрүнүп турат да. Мындайча айтканда Power BI десктоптон жасап туруп, мынакей ушул жерден. Анан тияка неме кылып койсок болот. Опубликовать этип койсок болот. Ошондо мынакей опубликовать деген чыгып калат, качан биз анализ жасап бүткөндө. Анан публиковать этип койсок, ушул жерден мына моя рабочая областька канча анализ чыгарсаң ошолор чыгып калат. Буюрса буларды кийинки сабактарда үйрөнөбүз.